Урматтуу мекендештер, бүгүнкү чыкканыбыздын себеби бир тууган казак элинде болуп аткан окуяларды 3-4 күндөн бери карап атып, жүрөк да ооруп, зээн да кейип, унчукпай эле туралык дедик элек, бирок чыгып өз оюбузду билдириш керек болуп атат. Анткени биздин дагы чогуу жүргөн командабыз дагы чыгып өз оюбузду билдирелик деп сунуштаган үчүн ошон үчүн түз эфирге чыгып атабыз. Мекендештер, мен Казакстанда, Астанада 2004-жылы ушу Бактабасов Урмат Байкендин кадыры менен барып ошол жака иштеп келгем. 6-7 жылда иштеп келдим. Казак элинин суусун ичкем. Көп нерсени көрүп келгем. Ошон үчүн казак элинде жүргөндө мага казак бир туугандар ушундай макалдарды айтчу да, ошон үчүн ошол макалдардан ошол кезде эстеп туруп анан өзүмдүн оюмду айтайын. Казак, кыргыз бир тууган деп коет. Жалпы баарыңарга билген. Анан бауырым ичиндеги табырым деп коет кыргыздарды ошо казактар. Бир туугандарым ичинен эң мыктысы, эң жакшысы деп билет. Анан дагы бир казак бир телохранитель айткан, жылкынын эки желини болсо, ошо бирөөсү кыргыз болсо, бирөөсү казак деген. Бээдегич. Андан кийин Кыргызстанда көп айтылып жүрөт. Алейкум ассалам, Тимур, кандайсың? Казак куштун оң колу, оң канаты болсо, кыргыз сол канаты депчи. Ошон үчүн казак элинде болуп аткандын баарын биз жүрөгүбүз менен туюп, көрүп, карап турабыз, достор. Ошондуктан менин жеке пикирим, азыркы Белоруссия, Россия жиберип аткан аскерлерге кошулуп Кыргызстан барбаш керек, кыргыздын аскерлери барбаш керек. Анткени мен биринчиден далилдер менен сүйлөп айтып берейин. Мынакей бизде башыбыздан 3 революция өткөн. Билесиздер, ошонун 2010-жылы болуп аткан революцияда мен Казакстандан Кыргызстанга келип аткан убакыт болгондо, ошондо Казакстанга эт алып барып ташычыбыз. Ошо 3 революцияда тең азыркы Назарбаев чал кетти деп атпайбы, 80ден ашкан. Мындайча айтканда, алжып калган абышка кыргыз менен казактын чек арасын жапкан, кадимкидей жаап салган бул киргиз чыккыс кылыпчы, мага залакасы тийбесин деп. Ошондой эле бирок 90-жылдан кийин Тажикстанда кандай жарандык согуш болду? Кыргызстан Тажикстан менен эч качан чек арасын жапкан эмес, баары ачык болгон. Ошондуктан бул Назарбаев агрессор, Назарбаев диктатор. Назарбаевдин мисалы үчүн үй бүлөсү толугу менен, мисалы үчүн жанагы Дарига Назарбаева дегенди алып салбадыбы? Касым Жомарт Токаев. Ал кызы өмүр бою саясатта, политикада келген бул. Асар деген, Ашар деп коет кыргызча, ошондой саясий партиясы болгон, анан аягы барып Нур Отанга кошулган да. Бүт саясий кадровый политиканы булар 30 жылдан бери алып келип системаны чиритип салган. Ошондой эле, мисалы үчүн Тимур Кулубаев деген бар. Бул күйөө баласы Назарбаевдин экинчи кызынын толугу менен ГСМди, Казакстандагы мунай затын толугу менен ошо башкарат. Ошого өткөрүп берип салган. Андан кийин жана биздин туңгуч президенттин уулу үйлөнгөн Алия болсо курулуш жагын, тармак жагын башкарган. Булардын үй бүлөсү толугу менен казак элинин канын биздикиде эчтеке эмес. Мисалы үчүн 15 жылдан кийин Акаев кетти, 5 жылдан кийин Бакиев кетти, 10 жылдан кийин тиги Сооронбай Шарипов менен Атамбаев кетти. Азыр жаңы бийлик келип атпайбы? Аларды канча жылдан бери булар деген бир подпиткада туруп катып калганда, элин толугу менен булар соруп келеткан. Кайсы жагынан болбосун, кайсы тармактан албасын,
толугу менен соруп келаткан. Ошондуктан азыркы кырдаалда Назарбаевдин жанагы азыркы Токаев президентинин булардын жардам сураганы биз деген толугу менен отказ бериш керек кыргыз мамлекети. Анткени айтып атпайбы, жана чек аралар тууралуу силерге айтпадым. Чек ара болуп бизде 2-3 жолу мына акыркы эле могу революцияда кандай кылды? Чек араларын жаап бизге тыңсынып сүйлөп Назарбаев. Ошон үчүн биз казак эли менен бирге турушубуз керек, бийлиги менен эмес. Ошондо гана биз казак элине душман болбошубуз керек. Урматтуу депутаттар көрүп атсаңар же депутаттын жардамчылары көрүп атсаңар, эртең кворумдар дагы эле болбой калсын, ошо наоборот кворумга келбей койгула. Жок дегенде ошентип кыйыр түрдө да качып дагы болсо дагы бир дагы кыргыздын аскерлерин киргизбеш керек. Ошондуктан мекендештер, силер дагы азыр мынакей пост жазып, өзүңөрдүн соц тармактардан мындайча резонанс кылып жеткириш керек бийлик тармактарчы. Биздин бийлик Facebook'ta, WhatsApp'ta активный, ошон үчүн элдин, кыргыз элинин мүдөөсү жибербеш керек. Анткени Назарбаев 30 жылдан бери казак элин кул кылып салган. В прямом смысле кул кылып салган да. Көбүнчө деген айтып атпайбы? Бая бир 90-жылдары Казакстанда процент акчаны банктар 5% берди. Ал да жалган бир туугандар. Булар ошентип жөөттөрдүн системасын киргизип процент риба берип атышып көбөйтүп салган. Булардын баары тең Казакстан толугу менен Назарбаевдин мындайча айтканда жарандары эмес, букаралары эмес, кулдары болуп калганда, толугу менен банковский системага зависимый. Бир дагы силер мына канча таанышыңар бар, бир да казак жараны банктан кредит албаган казак жок. Бар тең зависимый. Ошон үчүн булардын системасы ушунчалык чириген. Андан кийин Масимов деген КМБнын председателі бар. Андан кийин Назарбаевдин инисинин, каза болуп калган инисинин Кайрат деген иниси бар. Ал өмүр бою ошо ГКМБда, биздин ГКМБ деп коет, алар КМБда иштеп келген. Азыр тиги Жомарт президент албады. Ал да жөн эле мындайча айтканда показухада. Ошон үчүн моякта көрүп аткандар баарыңардар кыргыз аскери Казакстанга барбасын, ОДКБнын эмесин аткарбасын деп комментарияда калтырып койгула достор. Ошон үчүн биз деген ошо диктатор каарып калган чалдын айткан сөзүн кылабызбы? Элин куратып жүргөн. Же казак эли менен бирге болобузбу? Албетте, мисалы үчүн мен жеке пикирим, казак эли менен бирге турушубуз керек. Албетте 30 жылдык саясий талаада СНГдан тарагандан кийин Кыргызстан 3 жолу өзүн эркин көрсөтүп, элдин тилегин аткарып, революциялар болду. Көңтөрүлүш революция дейт. Бирок бул дагы Казакстанда бүгүнкү болуп аткан окуялар, бул тарых мамлекеттин өнүгүү жолундагы, мамлекеттин түптөлүү жолундагы турган иш болчу. Бул болмок. Бүгүнбү, эртеңби, 10 жылдан кийинби, 20 жылдан кийинби айырмасы жок, болду. Ошон үчүн казак элине эркиндик бериш керек. Казак эли өзүнүн маселесин, ички маселесин өзү чечиш керек. Өзү тандоо кылыш керек, өзү шайлоо кылыш керек. Өзүнүн казак жалпы эли өзүнүн оюн, пикирин билдирип өзү чечиш керек. Айырмасы жок, ал кандай ыкма менен чечет. Ушунчалык эле Назарбаев акылдуу болсо, Токаев акылдуу болсо, Мамин акылдуу болсо, бизден сабак алмак. Мынакей Кыргызстанда 3 жолу революция болду. Бизде да ошо болуш ыктымал деген аналитика, анализдер жүргүзүш керек болчу. Ошон үчүн бул азыр Казакстандагы окуя. Айтты койду эле Тажикстанда болот, Өзбекстанда болот, Түркменистанда болот, Россияда болот, Украина, Белоруссия баарына тиет. Анткени деген постсоветский өлкөлөрдүн психологиясы, жүрүм туруму, жанагыдай диктаторский өзүн бир бийликке келсе түбөлүккө кармап калган позициясы башчылардын канына сиңип калган. Ошон үчүн бул болот, болчу, болуп келаткан нерсе. Ошон үчүн калган башка Тажикстандагы
муну эске алып сабак алыш керек. Бул болчу нерсе. Ошондуктан Кыргыз мамлекетинин Министерство оборонанын кыргыз аскерлери бирөө дагы чек арага өтпөш керек. ОДКБнын негизги максаттары бизден сырткы душмандар келсе, албетте жардам бериш керек болчу. Бирок бул жерден дагы кош стандарттуулар болуп атат. Мисал үчүн 2021-жылы 29-30 апрелде болгон Тажик менен Кыргызстан чек арадагы кандуу жаңжалда эмне үчүн ошо Россия, ошо Белоруссия ортого келип түшкөн жок. Ошол замат түшүп, элди экиге бөлүп, чек аранын окуясын ошол жерден чечкен жок. Көрдүңөрбү? Булар ошо жаңжал чыгып кетсе экен, Орто Азияда уруш, мушташ болсо экен деп, булар үмүт ошо болчу. Мындайча айтканда, сценарийси ошондой түзүлгөн. Бирок Кыргыз элин жалпы мамлекеттин саясий иштери менен андайга жеткизишкен жок. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн Назарбаевка жардам бербеш керек кыргыз аскерлер. Мейли Россия бере берсин, мейли Украина бере берсин, мейли Белоруссия берсин. Бирок биз казак кыргыз эли менен түбөлүктө казактын 550 жылдык тарыхы барбы? Ошол жылдан бери биз бир тууган уялаш болуп жашап келгенбиз. Ошон үчүн казак элине биз душман болбошубуз керек, урматтуу мекендештер. Баардыгыңыздардан суранам, азыр могу прямой эфир бүткөндөн кийин Нурия кайра жазчы сурооңду, мен көп окуй албай калдым. Тилено өтүп кетти. Киргизбеш керек. Ошон үчүн Назарбаевдин му кылган куу чалдын саясаты азыр деген мынакей Токаевдин сөзүн уктуңар. Казакстан Жомарт Токаевдин элин, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, элин өз элин террорист деди. Кантип террорист? Ушунча президенттер өттү бизден. Биздин мисалы Бакиев өтүп баратып бизди террорист деп айттыбы ушу революциядан. Акаев качып баратып террорист деп айттыбы? Сооронбай Шарипович мынакей 2020-жылы качып баратып айттыбы бизди кыргыз элин өзү террористтер деп. Чыгып эле кетпеди мына элдин каалоосу деп. Дагы ушул жерден ушундай маалымат келди мына Сооронбай Шарипович жөнүндө адилеттүүлүктү айтып коелук. Сооронбай Шариповичке жанагы сөгүнгөн аудио запистер бар го. Ошондо Россиядан жана Дмитрий Казак деген келгенде Сооронбай Шариповичке айттыр, ОДКБны киргизелип, бийлигиңди сактап калабыз деген. Ошондо Сооронбай Шарипович отказ берген экен, мага бийлик эмес, элимдин амандыгы керек деп. 2-3 булактан келип айтты азыр балдар. Мынакей көрдүң, мен Сооронбай Шариповичке биз убагында каршы чыкпадык белек. Мынакей салыштырмалуу Жомарт Токаев ОДКБны киргизип атат, а Сооронбай Шарипович элим деп киргизген эмес деп, сураган эмес деп. Бирок Владимир Владимирович Путин башкалар ушуну конкретно кабыргасынан койгон экен. Аз бул Нурияга жооп берип коеюнчу. Сиз Садыр Нуркожоевичтин постун окудуңузбу? Оюңузду бөлүшүп коюңуз. Сиздин ой дайыма өзгөчөгө айтты. 20-30 эле киши ак үйгө кылып каршы болуп жатат деп. Жок, мен согласен эмесмин. Садыр Жапаров эмени айтып атабы? Ошо Казакстанда болгон окуяны айтып атабы Нурия? Жок, андай эмес. Калың казак эл, калдайган эл. Толук чыкты айтып атпайбы мен деген. Казакстанда жашагам достор. Ошон үчүн мен билем бул эл кандай эл экенин. Өтө меймандос. Мисалы үчүн эсиңердеби? 2004-жылдары могу Акаев менен Назарбаевдин куда сөөк болбоду эле. Ошондо казактар бизди куда деп аябай сыйлачу. Ошон үчүн айтып атпайбы, эки башчы эле ынтымактуу болсо, жалпы эл ынтымактуу болот. Ошого биздин саясатчылардын мээси жетпей атпайбы? Ошон үчүн бул чалды колдош керек, Назарбаевди колдош керек. Анан достор, мынакей бул жерде көп киши көрүп атат. Ушу араңарда ким болсо ушу Сооронбай Шариповичке, Дмитрий Казак суроо берип атам сиздергечи. Жооп ким билсе, маалымат болсо жазып койгулачы. ОДКБны киргиз деп келип суранганда Сооронбай Шарипович жок деп айтты эле. Мага бийликтин кереги жок, элимдин, калкымдын
кылгандыгы керек деп. Кимде ушундай маалымат болсо, ооба туура Сооронбай Шарипович ошондой кылган деп жазып коюңуздар адилеттүүлүк үчүн. Ва алейкум ассалам достор. Ошондуктан бул чалды Казакстандын диктаторларын колдобошубуз керек. Мынакей эми силерге дагы бир далил, Назарбаевдин бийлиги тууралуу айтып атам. 2020-жылы 29-30 апрелде болгон окуяларда Тажик чегарада, мейли малына ушундай баа берип атпайбы? Чегарада эле чыккан жаңжал, аскерлик эмес, чегаранын ортосунда чегарачылар. Ошондо Казакстан Тажикстанга ок дары, Каныбек айтып атат, Жээнбеков туура чечим кылган, рахмат. Ок дары апарып берген. Биз менен Тажикстан бизге агрессия көрсөтүп атса, Тажикстанга барып ок дары алып барып беришкен. Булар эмне? Ошо чегарадагы Тажик менен Кыргызстандын чегарасындагы жаңжал күчөп өрткө айлансын деген. Ошондо биз менен Тажик менен кыргыздар согушканда, кыргыз мамлекети алсырамакпыз. Булардын саясаты ошо болгон, көрдүңөрбү? Анан Россиянын дагы саясаты, булардын саясаты бизде Центральный Азияда согуш чыгарыш керек. Талкуу эме согуш чыгарыш керек да, ошондо биз алсырап, чөгөлөп жанагыдай мурункудай вассалдарлар катары барышыбыз керек болуп атат да. Ошон үчүн андай кылбаш керек, урматтуу мекендештер. Биз азыр жалпысынан ынтымактуу болуп, азыр мынакей Казакстанда болгон окуя бул түптүз Казакстандын эгемендүүлүгүнө кол салгандын натыйжасы. Ооба Мадин, чегара 2005-жылда жаап салган Назарбаев, толугу менен жаап салган. Эми андан кийинки эле баягы 2017-жылы выбор башталып, президенттик выбор башталып атканда, тиги урматтуу Бабанов, Өмүрбек Бабанов казак менен жолуга калганда, биздин экс-президент Атамбаев конкретно өзүнүн пикирин тиги чал тууралуу билгизгенде чегараны жаап салган, билесиңерби? Абьезде толугу менен чегара жабылып, канча деген фуралар, канча деген соодагерлердин иши токтогон. Ошон үчүн бул куучал Токаев менен Назарбаев эч качан Кыргызстанга жакшылык жасабайт, билип алгыла. Жасалма, бүт баары жасалма. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жасалма. Мисал үчүн баарыңар Ысык көлгө барасыңар объезд менен. Баарыңар барганда, ош жерде жанагы кичинекей кусок транзитный зона бар, билесиңер, заправкалар турат го казактын. Ош жер кичинекей жер. Ош жерди бизге ыраа көрбөй кармап турат. Эмнеге? Кийин бир конфликт чыкса, ош жерди биринчи рет буйт казак. Назарбаев менен Токаев. Ошон үчүн мен азыр толугу менен кыргыз элин, жалпы мекендештерди, кыргыз мамлекетин бийлигин, өкмөттү, 120 депутатты баарын тең чакырам. Толугу менен өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди билгизип, кыргыз аскерлерин жөнөтпөш керек Тажикстанга. Буларга ишенич жок. Эми ОДКБнын эгемендүү Казакстанга кирип барышы бул түздөн түз Казакстандын эгемендүүлүгүнө кол салуу. Оккупант деп түшүнсөңүздөр болот. Бул жөн эле маска, силер ойлоп атасыңарбы? Мунун баары мына эми мына Кудай буйрса мояк Казакстан тынчысынчы. Кыргызстанды эми жакында ТСтен чыгыш керек, таможенный союз, Евразийский союздардан бүт чыгыш керек, достор. Буларга бизге бир да пайдасы жок. Муну 2012-жылы Реформа партиясы, бул азыркы состав эмес, эң ошо негиздөөчүлөр чыкканда биз чыкканбыз каршы болуп. Ошондо 5 маселени айтканбыз, ошо 5 тең келди, достор. 2012-жылы. Таможенный союзга Кыргызстан кошулганда, Темирсариев кошуп атканда, машина, поддержанный машиналар кымбаттайт дегенбиз, свет кымбаттайт дегенбиз, сотовый связь кымбаттайт дегенбиз, кийим кече кымбаттайт дегенбиз, азык түлүк кымбаттайт дегенбиз. 2012-жылы эле айтканбыз ушунун баарын. Бирок уккан эмес. Биз бир нерсени билеликчи, кичинекей Кыргызстан эгемендүү болгону жакшы. Түшүнүп атасыңарбы? Чем
башка бир чоң мамлекеттин куйругунун жамынып тургандан көрөк. Кичинекей болсоң да эгемен өз сөзүң болушуң керек. Жалпы дүйнөдө. Ошон үчүн биз азыр кыргыздар баарыбыз баштарыбызды биригип, бир саясатты коюп, бир саясат менен кеткенге аракет кылышыбыз керек. Толугу менен кыргыздын аскерлери Тажикстанга барбасын. Жазира, ассаламу алейкум. Албетте Аллах таалам жеңилдик берсин казак бир туугандарыбызга. Азыр кырдаалдар оор, бир туганы менен атышып атат. Булар аябайт. Прямой тапшырма берди. Мисалы үчүн акыркы эле мына 2020-жылы революцияда резиновый пулялар менен айткан бизде. А буларда боевой ок менен аттырып салат. Ошон үчүн Казакстанга жиберилбесин, бир да аскер Казакстанга жиберилбесин, Кыргызстандын аскерлери. Андан көрөк мындай материальный жардам берип, колдоп, коштоп турушубуз керек. Бизге келсе жардам берип. Бирок буларда деген айтпадымбы, бу иши башталганда эле айткам, Казакстанда мындай саясий оппозиция ноль, жокко барабар да. Жок, мындай кабыргасы биздикиндей каткан эмес. Мисалы үчүн бизде мындай окуя болсо көрүңөр, бир күнгө жетпей эле эл арасынан лидер чыгып, ордун алып, революция болуп, төңкөрүлүп кетет. А буларда жок, ошо башталган күнү эле айткам да, буларда бирдиктүү лидер жок. Элде дагы мындай саясатка болгон аң сезими казак элинде мындай түп тамыры менен эле мынтип караңгылашып калганда, элин басып атып. Анан булардын шайлоосу Казакстанда Назарбаев ушундай кылып салган. Жана бизде бюллетенде бир бюллетен жараксыз болсо биз чыгып чырдап айтып атпайбызбы? Буларда миңдеп эле салып салат, пачкалап эле урналарга салып салат. Нур Отанга, Назарбаевка деп, Токаевка деп. Ошон үчүн кирбесин. Ошон үчүн мен ОДКБнын могу ички казак элинин саясатына кийлигишип атканын бул түздөн түз эгемендүүлүгүнө кол салуу деп баалайм. Ошон үчүн казак эли дагы өзүнүн тагдырын, өзүнүн алдыга болгон келечегин өзү чечиш керек. Кандай убакыт болбосун. Мейли 10 күн туруктуштук болбой, 1 ай турбай, бирок бар казак өзү кайнап, өзүнүн казанында кайнап, өзү бир багытты тамдап алыш керек. А чекеден келип, азыр Россиянын келип койгону бул Назарбаев менен Токаевдин эптеп жашоосун сактап калуу максатында иш болуп атат. Ошон үчүн мен толугу менен урматтуу Садыр Нуркожоев сизге кайрылам. Кыргыз аскерлерин жөнөтпөңүз. Кайсы бир шылтоодо айтасызбы, ГСМ кымбат дейсизби, БТРлерим жок дейсизби? Бир дагы аскер жөнөтпөңүз. Барбаш керек Казакстанга. Казакстан эли өзүнүн саясий тагдырын, өзүнүн келечегин, өзү ички маселесин өзүлөрү чечсин. Булардын Токаевдин айтканын көрдүңөрбү? Өзүнүн элин өзү террорист деди, баскынчы деди. Каякта баскынчылар көрүнүп турбайбы? Үчүнчү күч дебирет, үчүнчү күч жок. Эл чарчаган аяктачы. Казакстанда жарандары кедей менен байдын айырмасы асман менен жердей болуп калган. Булар кедей аябай кедей, бай аябай бай болуп калган. Ошон үчүн буларга жанагыдай кымбаттап кетиш, көрдүңөрбү? Казакстанды мактайсыңар бизден алдыда деп. А бирок 60%дан ашык унаалары газ менен жүрөт, көрдүңөрбү? Кырдаал аякта өтө оор. Бир убакытта жөн жүргөнгө аларга болбойт, така иштеп туруш керек. Айтпадым жана сөздүн башында. Буларда кедейчилик аябай катуу турат. Буларда Актауда, Астанада, Алматада эле бай. Калган региондор өтө кедей, урматтуу достор. Ошондуктан азыркы кыргыз элинин казак элинин чыкканы көтөрүлүп, бул болчу нерсе болду. Боло турчу болчу да, бул болгон иш болчу. Ошончо булар чыгышты. Ошон үчүн достор, азыр толугу менен могу жерде 213 мекендештер көрүнүп атат, көрүп атасыңар. Кыргыз аскери
Казакстанга кирбеш керек деп жазып коюңуздар. Келе колдоп ошо соцсетте дагы биздин ушул талкуубузду бийлик тарап, өкмөт тарап, жогорку кеңештин депутаттары көрүп, жибербегенге аракет кылыш керек. Азыр бардык депутат ким канча депутатты тааныса чалып, WhatsApp менен жазып айткыла, барбасын, кыргыз аскерлери барбасын деп айтыш керек. Бул өтө чоң тарыхта кечирилгис нерсе болот. Президент мынакей быйыктан Азаматсың Акжолтой, баракелди, баары туура айтты, айттың, сөз жок дейт. Рахмат. Азыр президентке ким кеңеш берсечи, кыргыз аскерлери ушу жерин жакшылап окусаңар, Садыр Нуркожоевичко ким кеңеш берсе, оң кеңешчи же сол кеңешчиси берип, кыргыз аскери кириш керек, ОДКБдан калбаш керек, Путиндин айтканын кылыш керек десе, ал Садыр Жапаровдун душманы. Ушуну айтып койгула сөзсүз. Эмнеге? Анткени Садыр Жапаровдун ушуну бар деп жиберсек, кыргыз элинен дагы, электоратынан дагы кадырын кетирет президенттин. Анткени казак эли менен кыргыз, мисалы үчүн, биз тууган элбиз деп атпайбызбы, кошуна элбиз. Ошондуктан жибербеш керек. Биз мусулманбыз, бир туугандар. Мен могу дин жагынан да айтып кетейинчи, канча дүйнөдө билип алла ушу дин деген өзү саясатта. Ушуну ислам динин изучать этип, дин тууралуу ким маалымат алып жүрсө, эч качан ислам дининде улутка бөлбөйт. Ким ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп айтты, ал болду мусулман, бир тууганбыз. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Андан кийин мусулман мамлекеттеринде чек ара болбош керек, достор. Негизги түйүндөчү. Ушуну силерге маалымат катары айттым. Анан жанагы президентке ким аскерди киргизсин деп кеңеш берген, бул Садыр Нуркожоевичтин душмандары ошентип айтат. Көрөсүңөр, эки чечим болот да, бирөө же киргизет же киргизбейт. Киргизер менен Садыр Нуркожоевичтин да кадыры дагы эл астында түшөт. Анткени бул өтө стратегический ката болот Садыр Жапаровдун саясатындачы. Ошон үчүн колдон келишинче киргизбеш керек. Кыргыз аскерлери барбаш керек. Казакстан өз маселесин, ички маселесин айтып атам, сырткы эмес, ички маселесин өзү чечсин. Ошондой эле казак элине Кытай каптап киргенде, анда биз баарыбыз барышыбыз керек болчу. Президент аскерлери толугу менен жөнөтүш керек болду. Бактыбек жазып атат. Акжол таксыр туура айттыңыз. Тарыхта уят болобуз, Назарбаевди коргоону бармак белек. Ак сөз. Моякта Кесенова Зульфия дейт. Тиги сакалыңды алып жыйтой. Зульфия алтыным, сизге сакал тууралуу айтып коеюнчу. Менин сакалым сиздин көчөгүңүзгө тийип атабы же колтугуңузга тийип атабы, уят. Мен сакалыма кийлигишпей эле коюңузчу. Кыз башыңыз менен. Ошон үчүн достор, баарыңыздар жазыңыздар, дары ушу жерге жазып коюңуздар. Шал кет деп, казак элине бир топ болсо да дем болот, достор. Мынакей 225 киши достор көрүп атасыңар. Шал кет деп жазып койгула казакта. Бизде Казакстанда да көргөн досторубуз бар. Ошолорго польза болот. Жазып коюңуздар, казак эли биз сиздер мененбиз деп комментарияга. Макул, бул жерде аябай бирөө жакшы жазыптыр. Сөзгө алаксыбай сүйлөй берчи дейт. Ошо кээ бир провокаторлор бул жерде чыкса жаман болуп кетип атпайсыңбы, Сапар? Ошон үчүн мынакей Назарбаевдин кымыр ишинин саясаты. Негизи Казакстанчы Дубайда жашаш керек болчу, мекендештер. Аларда мунай деген укмуш көп да. Мунайы албетте сорту боюнча, мисалы үчүн мен могу ГСМ текшерип да билип жүрбөйм. Биринчи сорт, экинчи сорт, высший сорт дегенде высший сорт арабтардыкы, андан кийин Россияныкы, андан кийин казактардыкы да сапаты начар. Бирок ошону элине тең бөлсө, жанагынча шаар, жанагынча астана салды деп атпайбы? Ал бүт бар кредит, процентке салынган нерселер байлардын. Түшүнөсүңөр, элдики эмес да. Бир үйдү бир эле бай сатып алат, бүттү, калган квартирага киргизип коет. Ошон үчүн чоң саясатта биз деген Казакстанга жалпы аскерлерди жибербегендин ишин кылып атабыз. Ошон үчүн жибербеш керек, достор. Баарыңыздар
могу иш бүткөндөн кийин пикириңерди чогултуп ойлонуп бир 10 мүнөт анан пост чыгаргыла, чал кетсин деп жазгыла. Алла казак элине жеңилдик берсин. Казак эли, кыргыз эли, казак эли менен биз деген диктатор, өзү террорист бул деген Назарбаев менен Токаев элин терроризировать этип жашайт. Айтып атпайм, ким Казакстанда жашап жүрсө билет, мынакей канча деген достор болуп 5-6 жыл Казакстанда жашап келдик. Буларда акыбалы оор, өтө оор, жана айтып атпайбызбы? 50 теңгеден газ, зыжырный газ, 50 теңгеден болсо 120. Булардын калтасына капчыгына аябай эле катуу тийди. Мындайча айтканда, биздин сөз менен айтканда, азыр 50 сомдук бензинди 250 сомго чыгарып салгандай аларгачы. Ошондой биздин акчага салыштырып айтып атпайм, алардын акчасынын куну да аябай арзан. Ошондуктан жалпы мекендештер, баарыбыздын оюбуз бир болсун. Бирок ОДКБ уже Казакстанга кирбеди, эртең так маалыматтарды алабыз. Бул өтө чоң коркунуч, достор. Кыргыз элинин, кыргыз жеринин эгемендүүлүгүнө өтө чоң сокку болот. Казакстанга кирди деген сөз. Кийинки сценарий бизге, башка мамлекеттерге ушуну Россия жасайт. ОДКБнын специалисттери, мындайча айтканда, буларда ГРУ деп коет да, государственный разведывательное управление. Чоң саясат жүргүзүп атат. Ошон үчүн биз деген чоң сабактарды алып, Кудай буйрса, өзүбүздүн келечекке болгон оюбузду, пикирибизди такыр түп тамыры менен алмаштырышыбыз керек, мекендештер. Ошон үчүн бул нерсени биз жөн койбошубуз керек. Бардык нерсе, албетте, бардык нерсе Алланын колунда жатат. Бирок биз өзүбүздүн саясатыбызды, өзүбүздүн пикирибизди эч качан токтотпошубуз керек. Эртең саат 10-до жана экстренный жыйын болот экен жогорку кеңеште. Ким мүмкүнчүлүгү болсо ошака барып пикирлериңерди айткыла, барып депутаттарга айтып көрсөтүшүбүз керек. Мынакей Казакстандын тарыхы ушундай, достор. Ошон үчүн биздин келечекке дагы сокку урат, алысты ойлоп, арканда алыс ыргытышыбыз керек, достор. Мына уже кирди, азыр так маалымат жете элек да бизге. Ар кайсы информационный согуш болуп атпайбы? Россия кирди, Белоруссия кирди дегенде уже бизге дагы чоң бир конкретный суроо болот да. Кийин бизге да кирип келбейби деп. Ошон үчүн биз мындан чоң сабак алып, ары Кыргыз мамлекетинин өзүнүн келечекке болгон саясатына, келечекке болгон дүйнөлүк геосаясаттарына чоң адамдарга барышыбыз керек. Уже бекемдеп биригип алып иш алып барышыбыз керек, урматтуу мекендештер. Ошондуктан азыр эми өзүмдүн толук оюмду айттым. Жеке мен өзүм кыргыз аскерлери Казакстанга барбаш керек. Сиздер дагы эми ушул жерге шал кетсин деп жазып коюңуздар, достор. Шал кетсин, Токаев отставкага кетсин, жалпы казак элин кыйнабай кетсин деп жазыңыздар. Казак эли менен биргебиз деп да жазыңыздар, мекендештер. Казак эл да көрсүн биздин ошо биз жалпы кыргыз эли казак эли менен бирге турабыз. Мынакей бүт жерден жазгандарыбыз, пикирлерибиз баарыбыздыкы окшош. Эмнеге? Анткени жалпы 99% 10-9% бүт казак эли тикесинен тик турду. Калдайган казак эли азыркы Токаевдин президент болушуна, Назарбаевдин жүрүшүнө, Назарбаевдин үй бүлөсүнө баарына каршы казак эли. Билип алгыла, урматтуу мекендештер. Анткени мен 10 жыл жашап, 15-10 жылдай жашап жүрүп билем ошактын. Көргөм эли менен сүйлөшүп. Ошо билген киши катары айтып атам, достор. Ошон үчүн кыргыз эли, казак эли менен биз биргебиз. Казак элинин азыркы азасын тең бөлүшөбүз. Булар эми момундай кылышы мүмкүн да, азыр менин саясий көз карашым боюнча булар азыр военныйлардын, каза болгон военныйлардын санын көп деп, элдин саны аз деп булар жанагы сөбөктөрдү катып салышы мүмкүн. Булар ушундай ыкмага да барат да. Булар террорист, банда деп айтпады. Токаевдин өткөндөгү сөзүнүн казак
казак эли дагы жалпы түшүнүш керек болчу. Власть не падет деді, биз өлсөк да бербейбиз депчи. Азыр Астананы толугу менен баррикадаларды коюп, кум түшүрүп, КАМАЗдар менен тиги ак уюм бөлүп алган. Тозупчу. Ошон үчүн мекендештер, биздин оюбуз толугу менен казак эли менен биргебиз, кыргыз эли казак эли менен бирге. Бир тоонун боорунда казак жашаса, бир тоонун боорунда кыргыз эли жашаган. Ошон үчүн түпүбүз да бир, элибиз да бир, саясатыбыз да бир, жерибиз да бир. Жана Курманжандын киносунда айтылат го, көтөрүлсөк бир дөбөдө бололук, өлсөк бир чуңкурда көмүлөлүк депчи. Бул казак эли менен ошондой бир элбиз. Ошон үчүн шалды кеткиле деп жазгыла, ошонун баарын дагы комментарияга 1ден 5тен жазып койгула достор. Казак элине дагы пайда болот, кубаттанат. Азыр чоң аза күтүп атышат. Булар деген көп нерсени кылып коюшту азырчы. Ошон үчүн баарыңыздардан суранам, бекем бололук. Жалпы кыргыз элине мынакей келечектеги саясат, биз түрк тилдүү элдер менен саясат жүргүзүшүбүз керек достор. Bir nerseni айтып коеюн, Россия бизге эч качан Кыргызстанга өнүгүү, өсүп кетишин каалабайт. Бөркүңөрдөй көргүлө. Албетте Россияда биздин көптөгөн кыргыз элибиз ошакта күн катып, түн катып, ош жерде эмгек кылып, үй бүлөсүн багалы деп жүрөт. Бирок Россия бөркүңөрдөй көргүлө эч качан Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошпойт. Мен силерге айтайын, Кыргызстандын карызы 5 миллиард доллар. Bir eli Abramovich'ten suransa Putin cevap koy деп cevap koysa болот. Өзүңөр логически ойлонуп көрсөңөр, бирок аны кылбайт. Если бизге ушунчалык жан тартса, жалпак сөз менен айтып атам да мындай. Салыштырып. Ошон үчүн эч качан биз наоборот ушинтип бири-бирибиз менен эле урушуп, талашып, өнүкпөй, инвесторлорду качырып, куушуп, талашып жашаганды каалайт Россия. Ошон үчүн биздин албетте разделяй властью ошондой да. Ошон үчүн биз ошондой провокаторлорго жол бербешибиз керек. Дагы саясий пикирлер өсүш керек достор. Ким саясатка кийлигишпейм десе, кийлигишкиле. Бул саясат өзү биздин саясат да. Сен саясатка кийлигишпесең, сага саясат кийлигишет дейт. Ошон шайлоодон кийин көп балдарга шайлоодон утулуп калган, бизде болгон утулуп калган балдар партияларга айттым, эй, силер саясатчы болуп элимди көтөрөм десеңер, файт туура айтып атасың, зло деп, Путин зло деп. Кайра чыйралып саясатка аттангыла, коомдук бирикмелерди түзгүлө, саясий партиялар түзгүлө, бириктиргиле. Жаңы баары бир келечекте бизге келет бийлик. Келечекте 10 жылдан кийин мынакей 40 жаштагы балдар келебиз. Башкача аң сезим жүргүзгөн, башкача саясатты көргөн балдар келет. Ошон үчүн силер да бекемдеп бири-бирибизге жардам берели, урматтуу мекендештер. Ошондо гана ийгиликтерге жетишебиз. Казакстан алга деп жаздым. Ошондой да жазып койгула, Казакстан алга, казак эли менен биз бирбиз. Урматтуу мекендештер. Мен ушу сүйлөгөн сунуштарым туура болсо туура деп жазгыла, туура эмес десе туура эмес деп жазгыла. Бирок мен жеке өзүм Тукунов Акжолтой өзүмдүн саясий багыттарымды, саясий көз караштарымды такай айтып турам, оюм менен бөлүшүп турам. Токтобойбуз, бул эмне? Кээ бирөө шайлоодон утулуп калса өздөрүн чөгүп, өздөрүн тыштап атат, активист, ушу саясатта жүргөндөрчү. Байыш Тилемишевка жооп берип койгулачы, кийлигишпегиле, уят чагым кылбагыла деп. Биякта чагым болбой эле, Байыш мырза. Биякта казак элине кыргыз эли боор тартып атканыңызды айтып атабыз. Токаев өз элин террорист деди. Мейлиңиздер достор, ошону менен бүгүн түз эфирди токтотолук. Силерди урматтап, Тукунов Акжолтой Шакирбекович Таш чекингдин негиздөөчүсү.